Atат. Болбоса мынтип айтабыз го. Мен келинчегим менен каяктан тааныштым десем, мен комуз четкен жерге барсам, келинчегим ушер жүрүптүр да. Ушерден таанышып калгам да. Мен ичим ойлойм да, мен келинчегим ушин таанышып калдым, анан ошентип экөөбүз үйлөнүп калдык деп койско, андай эмес. Нике кайып, экөөбүздүн рухубузду мурда бириктирип койгон, анткени экөөбүздөн таркала турган балдарыбыздан дагы акыр кыяматка чейин таркала турган балдардын ырыскысы мурда эле жазылган. Ошон үчүн үйлөнүү тоюна барганда жакшы тилек айталы. Экөө үйлөндү. Жакын адамдардын баарын чакырды. Жакшы тилек айтат деп атса, биз экөөнү ортого коюп алып чыгып алып мынтебиз. Биринчи сөзүбүз ушул. Ушул эки күнөөкөргө айталы дедим эле деп баштайбыз. Экөө күнөөкөр болду, эмне силерге айтпай үйлөнүп алдыбы? Мен жана невестанын подружкасына сөз берсем мынтет, үйлөнүп аткан жигиттин подружкасынын күйөөсүн карап, мен ушу күнөөкөргө айтайынчы деди эле, мен микрофонду алып мынтип койдум. Ай, бул эмне күнөөкөр болуп сени албай муну алып алдыбы дедим да. Эмне күнөөкөр болушу мүмкүн? Экөө бисмилла жашоону эң жаңы баштап атсанан күнөөкөргө. Күнөөкөргө деп айтпаңыздар. Эгерде күнөөкөр деп айткан болсоңуздар, демек экөөнүн күнөөсүнө свидетель болгонсуздар сиздер. Же баланын күнөөсүн билесиңер, же кыздын күнөөсүн билесиңер. Эмнеге айтышыбыз керек? Акыбыз жок антип айтканга. Жакшы тилек айталы. 80ге чыккан аксакалдардын, 90га чыгып бараткан абалардын тоюн алып барып калам го. Ошол жерге барганда да ушинтип айтабыз. Тилек айтканда ойлонбой айтабыз. Аксакал 100гө чыгыңыз дейбиз. Бирөөз ичип отурган эме ичинен ойлойт. 100 айтпады элем, 120 айтайын дейт. Анысы чыгып 120га чык дейт. Дагы бирөөз 140, 150 деп отурган 150ге чыгарып коебуз. Жааматтын батасы тиет дейт. Биз барып алып 150ге чыгып, о мейин деп койсок, кокус кабыл болуп кетсе. Ал 150ге чыга турган болсо кандай болот, билесиздерби? Элестетип көрсөңүздөр. Өтө жакын көргөн адамдар бизге каалоо айтпай эле каргыш айтып кеткендей болот да. 100гө чыккан адам айылда бирөө эле, жалгыз отурат. Жанындагылар жок. Же байбичеси кетип калган, же абышкасы кетип калган, өзү жалгыз отурат, эч ким жок, достору кеткен эчак, эшиктин алдында отурат. Ар өткөн бир өткөндөр чакыра берет. Бери кел, каяка бартасың? Тияка бартам. Эмнеге бартасың? Ушака бартам. Ким баласысың? Баланчанын баласымын. Эмнеге анын баласысың эле дей берет го, сүйлөшкүсү келип атат да. Зеригип атпай, жалгыз да. Өзү теңдүүлөр жок, анын сөзүнө эч ким кызыкпайт. Кийинкилер бүт жаштар, компьютерлешип кеткен. Аны менен сүйлөшүп отурган убактысы жок. Жалгыз отурат. 100гө чыкканда, 120га чыкканда балдары өлүп калса, өзү отурат. 140га чыкканда неберелер өлүп атат, дагы эле баягы тирүү жүрөт. Баласы өлсө да ошол жерде эт жеп жүрөт, небереси өлсө да бала эжегеси ошол жерде эт жеп жүрөт. Ошол жерде турат. 150ге чыгып алган жамандыктын жишаандай болду. Элдин баары дегенде 100дөн ашканда мактап аткан, ой деп. Кийин балдары өлүп, неберелер өлүп атса эмне кылат? Суук тумушук болуп кетет, жаман көрө баштайт. Жер титиресе да ошондон көрөт. Ушул курагы дейт. Балдары неберелери өлүп атат, ушуну жер көтөрө албай силкинди дейт. Кечеги Турцияда жер титирөөндө ошондон көрөт. Ушундан көрө уш өлсө болмок дейт. Кургакчылык болсо да ошондон көрөт. Ушуну жыга чапсак точно жаан жайт дейт. Көрдүңүздөрбү? Биз эмне кылганбыз? Жакындары барып алып 150ге чыгып ойын деп кетип калганбыз. Бул ойлонушубуз керек экен да. Тилек айтканда ойлонуп айталы. Биз бир тилек айтканда мындай бир аркасын жаман сыяктуу кылып да айтат экенбиз да. Ошол жерде юбилейге барып айтсак болот да. Ой ата, неберелериңиз көп болсун. Пайгамбарыбыз айткан көптүңөр менен сүйүнөм деп. Небереңиз көп болсун, ар бири ыймандуу болсун. Келип кезек менен келип сиздерди урматтап сыйлап, бирөөсү чайын берип, бирөөсү даратыңыз суу даярдап, бирөөсү ушинтип жетелеп турсун деп айталычы. Биз антпейбиз. Мынтип айтабыз. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма үйбүз толугу менен кошул. Апа, неберелерiniz көп болсун. Ошол неберелердин богуна тайгаланып, тапчыкесине чалынып десе эле мен ичимен ойлоно берем да. Же чалканган кетип өл, же көмкөрөнгөн түшүп өл деген эле сөз бул. Эмнеге тайгаланыш керек өзү негизи? Ушул абысындын тилеги деп ойлойсуң өзүнчөчү. Ой 80ге киши чыккан киши тайгаланса, бир жери сынып калса, өлгөнчө бүтпөйт аны сөйүп. Карып калган кишиники.
Жакшы эле тилең айтсак болбойбу. Сөзсүз ошентип эле сайылып өлүп, чалынып өлүп, тоңкоюп өлүп ошентип өлө бериш керек. Жапжакшынакай эле өлсүн. Анда да 100ге чейинкиси каалоо, 100дөн ашкандан кийинкиси каргоо болуп калат дейт. Балдардын алдында жакшынакай урматсый кылып туруп узатып койсун. Закон ченемдүүлүк ал кетсе анын аркасынан келет. Түбөлүктүү жашоого ушинтип өтө. Өлмөйүнчө бейишке чыкмак белең дегендейчи. Ошон үчүн дуа кылганда, тилек кылганда, бата кылганда ойлонуп бата кылалы. Себеби бата тагдырды өзгөртөт дейт. Мына бир айылда бир аксакал жашаган экен. Бир киши өмүр бою арак ичиптир. Айыл боюнча эч кимге жакшылык кылган эмес. Улуулар чыкса урушат, аял киши чыкса сөгөт, жаш балдар чыкса кубалайт. Дегиле алдынан ким чыкса запкы көрсөтөт, зулумдук кылат. Айыл ушунчалык тажап бүттү. Ичтеринен ушундан кутулсак жакшы болот эле. Ушул өлүп калса жакшы болот эле деп тилек кылышчу экен. Кичине азыраак кылып кой. Бирок Кудай Таала берет да рызкыны. Жашап атат экен. Бир күнү рызкысы түгөнүп өлүп калыптыр. Элдин баары сүйүнөт экен. Сыртынан сыр бербеген менен ушунчалык кутулдук, ушундан Кудайга шүгүр деп. Ушунчалык жаман көргөндүктөн молдо жаназасын окубай, эл аны көмбөй коюптур. Аялы бар кимден суранат. Ой, жашырып койгула, Алланын ыраазычылыгы үчүн соопчулук бир жерге көмүп койгулачы. Эч ким макул болбой коет. Айылдын четинде бир аксакал киши жашачу экен. Адамкерчиликтүү, жүрөгү таза, халыс бир киши жашачу экен. Ошогону билип баягы аялы бардыр. Аксакал, сиз билесиз го менин күйөөмдү. Элдердин кылып атканын көрүп атасыз. Соопчулук кылып бир нерсе кылып жашырып коюңуз. Аксакал барып күйөөм койгон экен. Эртеси күнү эрте менен өлүк чыккан үйдүн эшиги такылдайт дейт. Эшикке чыкса аялы эшиктин алдында молдо 10 чакты киши менен турат экен. Кызык болду, таң калыштуу. Баарыбыз бирдей түш көрдүк. Күйөөңүз бейиште жүрөт. Тоо кылдык. Биз билген эмес экенбиз аны жакшы адам экенин. Көрсө жакшы адам турбайбы, бейиште экен. Түшүбүздөн көрдүк, баарыбыз бирдей. Биз билбеген жакшылыктарды да кылчу окшойт. Десе аял айтат, жок. Мен билбейм. Өмүр бою жашадым, мага бир жакшы жылуу сөз айтпады. Балдарына жаман сөз айткан, каргагандан башка, сөккөндөн башка эч нерсе кылган жок. Кайерге көмдүңүз эле, кызык болуп атат бизге. Мен көмгөн эмесмин, аксакал киши көмгөн дейт. Баары аксакалга барып сураптыр. Ушундай болду, бейиште жүрөт экен, таң калыштуу, бу кандай? Десе аксакал айтат, мен да билбейм. Жаназа окуганды билбейм, Куран окуганды билбейм, намаз окуганды деле билбейм. Барып бир жерге көмдүм дагы, бирок акырында алаканымды жайып бир тилек кылдым эле. О жараткан, мен бир сенин алсыз пендеңмин. Өзүң билесиң, ушул жерде жашайм. Ар өткөн, бери өткөн коноктор болуп калса, Кудай конок деп ошолорду сыйлаймын. Өзүмдө жартынан болсо да ошолорго жарымын берем. Өзүм үшүсөм да ошолор жылуу жатсын деп тосуп алып узатып коем. Кудайдын ыраазычылыгы үчүн деп Кудай конок деп тосом. Сенин ыраазычылыгыңды алганга аракет кылчумун. Аны сен өзүң жакшы билесиң. Бүгүн мен сенден суранам. Бүгүн мен сага өзүмдүн коногумду жөнөтүп атам. Тосуп ал деп айткам дептир. Караңыздар. Бир жүрөгү таза адамдын Кудай экөөнүн ортосундагы болгон мамиле, чын жүрөгүнөн сурангандан өмүр бою ичип жүргөн адамдын дагы жолун бейишке буруптур дейт. Караңыздар. Алланын рызкысы кенен. Бири-бирибизге жакшы сөз айткандан жадабайлы. Алланын рызкысы кенен да бир жол айтабыз. Өзүңө каалаган жакшылыкты Кудай Таала башка бирөөнө да берсин десең, экесе жакшылык өзүңө кайтат. Кандай жакшы нерсе кылсаң, сөз жакшы нерсе кайтат. Жаман нерсе кылсаң, жаман нерсе кайтат. Концерттин башында чыгып айтып атабыз. Алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат деп айтабыз. Неге? Анткени Кудай Таала баарыбызды жаратканда ар бирибизге неемат кылып, белек кылып убакыт берген. Менчик. Ар бирибиз өзүбүз жашайбыз ошону. Бүгүн сиздер өзүңүздөргө берилген убактыңыздарды биз үчүн бөлүп келип отурасыздар. Ошон үчүн биз сиздерге рахмат айтып, таазим кылабыз. Үй бүлөңүздөрдө ынтымак болсун, ден соолукта болуңуздар. Балдарыңыздарга Кудай Таала өмүр ден соолук берсин, ыймандуу болсун. Элибизде тынччылык, токчулук болсун. Рахмат сиздерге.
aldaba, termetip bizdi aldaba. Жүргүнчүңбүz биз сахначы, шыгы бар биге ыргада. Мезгил мезгил араба, билип ал турмуш тараза. Күчү бар ырдын күлкүнүн, токтотуп сени салганга. Сахна сахна өнөрлөр, эл аралап жүргөндөр. Сенден жүрүп өттү го, эй канча алтын өмүрлөр, эй өмүрлөр. Колчак баштап турабыз. Сахнада кайгы мұң бизди арытса, капалык өмүр карытса, билебей кантип ырдабай, өргүлкү өмүр узартса. Сахна сахна өнөрлөр, эл аралап жүргөндөр. Сенден жүрүп өттү го, эй канча алтын өмүрлөр. Өмүр өмүр талаган, талайсыз деп санаба. Бизде бакытыбыз бар, эй биз жашаган сахнада, эй сахнада. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист Борончу Кудайбергенов. Жанар Курбаналиев. Али Султан Супатаев, маданияттын мыкты кызматкери Ильяс Иманалиев. Ушул менен бүгүн концертибиз соңуна чыкты. Келгениңиздер рахмат. Эл аралап жүргөндөр, сенде жүрүп өттү го, эй канча алтын өмүрлөр. Өмүр өмүр талада, талайсыз деп санаба. Бизде бакытыбыз бар, эй биз жашаган сахнада, эй сахнада. Сахнада, Биздин концерт эртең күндүз дагы саат 3-те болот. сахна. Кудайым бөйдөгүстөн алыс кылып үйүңүздөргө аман эсен жетип алыңыздар. Жеткенде мени кышарат кылбай жетип алдым деп жазып коюңуздар.